Bismillahirrahmanirrahim. Mehримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштамакчымын. Көпчүлүк ата-энелерге бул сабак арналмакчы. Балдарды тарбиялоодогу негизги түркүк, эң негизги орчундуу маселе бул адал рызкы болмокчу. Ата-эне адал оокат, адал мээнет менен, пешене тери менен күн өткөрүп, күн кечирип, мына ушул рызкысы түгүл бир кесим тамак адал жолдон, шек күмөндөн алыс болуп келип атабы, мына ошол нерсеге карап, балдарды адал рызкы өз тери пешене тери менен, адал эмгек менен рызкыны камсыздап себепкер боло турган болсо, ал рызкы, адал рызкыда баралып, торолуп өскөн бала, ал келечекте андан көп жакшылыктарды, береке кайырды күтсөк болот. Бул биринчи өзөктүү маселе. Анан экинчи кезекте ата-эне баланын алдында туура эмес жорук жосундардан тыйылып, ата-эне өзү тарбиялуу болсо, балдар мына ошол алма сабынан алыс түшпөйт. Үчүнчү маселе, баланын жүрөгү таза, ага эмнени эксе, ошону эртең жазында эмнени эксе, күзүндө эртең ошону ороп алат. Демек, ата-эне баланын бир үлгүсү, баланын бир бөлүгү болот. Ата-эне өзү жалган айтуудан алыс болуп жашоосунда өзгөчө балага жалганды үйрөтпеш керек болот. Балага кантип жалганды үйрөтөт? Ошол кылган мамилеси менен. Жеңил оюлуулуктан алыс болуп кылган мамилесинде. Колубуздагы мына ушул чоң ата устазыбыз Абдулла Сиражуддин Ал-Хусейни рахимахуллах ва нафа'аналлаху би улумихи, бу кишинин Ал-Хадиюн Набави вал Иршадул Мухаммадия, пайгамбарлык жол көрсөтмө, жолдомо жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү деген китебинин мына ушул 119-бетинде ушул маселе туурасында хадисти эскерген. Имам Абу Дауд, Имам Байхақи риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бул хадистин каарманы Абдуллах ибн Амир деген сахаба болгон. Ошол жаштык кезинде эскерип пайгамбар саллаллаху айтып берип атат. Даатни умми яуман ва Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама қаидун фи бейтина. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин үйгө конокко келгенде, атамдар менен отурган чагында апам мени чакырып калды дейт. Фақалат ха та'ала у'тик. Балам келе кой, бир нерсе берем деп мени чакырып калды дейт. Ошол учурда фақала лаха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам апама карап ушуну суроону узатты. Ма аратти ан ту'тияху. Чындап бир нерсе берет белең, эмне берейин дедиңиз эле? Дегенде калат араттан утия тамран курма. Жана фини курманы берейин дедим эле. Ушуга чакырып калдым эле дегенде, фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ама иннака лау лам ту'тихи шей'ан кутибат алейка казиба." Эгерде сен ушул балаңды чакырып эч нерсе бербегениңде жалганчы деп жазылып калмаксың дейт. Амал дептеринде сол жака бир жалган айтты деп жалганчы деп жазылып калмаксың. Жалган сөздү айтты деп дейт. Демек, балага ошол жалганчылыкты үйрөтүү, ошол ушуга окшогон майда нерселерге дагы маани берүүдөн башталат экен дагы, жалган нерсени үйрөтпөй, чынчыл болууну үйрөтүш керек. Ошондо бала дагы чынчыл өсөт. Экинчи хадис Имам Ахмад ибн Абу Дуния бизге жеткирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кале ли сабин", ким жаш балага тигилип карап туруп, "Та'ала хак", кел мен сага бир нерсе берем деп чакыра турган болсо, кел могу нерсени ала кой деп чакыра турган болсо, сумма лам ю'тиканан чакырып бербей койсо, фахия казибатун, ал ошол дагы бир жалган айтуунун бир түрү болмокчу. Ата-энелер мына ошол адал рызкы менен балдарыбызды камсыздап, колдон келишинче тырышып, анан өзүбүз тарбиялуу болууга дилгир болуп, балдарыбыздын астында жалган сүйлөөгө аракет кылбайлы. Ошондо ал эр жетип чоңойгондо, үй бүлө күткөндө дагы чынчыл болот. Анын чынчылдыгы өзүнө, коомуна, үй бүлөсүнө, мамлекетине, бүтүндөй мусулман үммөтүнө, адамзатына жакшылык алып келмекчи. Анткени чындык жакшылыкка баштайт. Жакшылыктын соңу бейиш болмокчу. Баардыгыбызды чынчылдардан кылсын, Аллах Таалам даражабызды бийик кылсын.